Жакында эле 7 октябрда эл өкүлү Айнур Алтыбаева Ош аба майданында учактын жүргүнчүлөрүн 20 мүнөт күттүрдү деген видео тарап, коомчулуктун катуу талкуусуна кабылды. Ал эми видеону жарыялаган журналист Семетей Аманбеков депутаттар элдин кызматчылары жөнөкөйлүктүн үлгүсүн көрсөтүп, эл менен автобустарда жүрүшү керек эле деген нааразычылык пикирин билдирген. Ал арада депутат бул маалымат чындыкка дал келбестигин айтып, билдирүүнү чыгарган журналистти сотко берерин жар салды. Анткени депутаттын айтымында рейс авиакомпания борту алмаштыргандыктан кармалып калган, бирок Манас аба майдан маалымат катчылыгы эч кандай алмашуу болгону белгилүү себептерин улам авиакомпания өзү 20 мүнөт кармагандыгын билдирип, коомду эки түрдүү жооп менен эки анжойго салды. Ал эми кандай болгон күндө да эл өкүлү Айнур Алтыбаеванын дарегине сындар жаап, анын ишмердүүлүгүнө кызыгуулар башталды. Мындан улам биз анын эмгек ишмердүүлүгүнө кыскача токтолууну туура көрдүк. Айнур Алтыбаева 2010 жылдан бери депутаттык кызматты аркалап келет. Айталы, алгач эле 2010 жылы 5-чакырылышта Ар Намыс партиясынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, мөөнөтү бүткөн соң кайрадан 2015 жылы 6-чакырылышка КСДП партиясына шайланып келген. Ал эми бул чакырылыштын да мөөнөтү аякта былтыр 2020 жылдын октябрында парламент шайлоодо бийликчил партия деп саналган Биримдик партиясы менен аттанып, 52 тизметте талапкер болуп катталган. Бирок жалпыбызга маалым болгондой, бул шайлоо жокко чыгып, жыйынтыгы бийликтин алмашуусуна алып келди. Белгилей кетсек, Биримдик партиясы былтыр биринчи жолу жогорку кеңешке шайлоого катышкан. Юстиция министрлигинин сайтында партиянын негиздөөчүсү катары 10 аял көрсөтүлгөн. Анын арасында депутат Айнур Алтыбаева да бар. Ошондой эле депутаттын ишмердүүлүгүнө кайрыла турган болсок, ал бир катар коомдук бирикмелер түзүп, ар кандай форумдар өткөрүп келет. Кызыгы өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоо маселеси ачык айкын болсун деген демилгени кош колдоп келген эл өкүлү өзүнүн коомдук бирикмелери кайдан каржыланары боюнча эч кандай маалымат бербегени таң калтырат. Ал тургай эл өкүлү декларациясында өзү жана жакын адамы жылына миллиондоп киреше товарын көрсөткөнү менен ал каражаттар кайдан келери табышмак бойдон калган. Анткени менен депутаттын Спутник маалымат агенттигине берген маегинде жолдошунун иши тууралуу маалымат бере албасын. Болгон ал мамлекеттик кызматта иштебейт деп билдирген. Ал эми депутаттын жолдошу мамлекеттик кызматта иштебесе, анда кандайдыр бир бизнес менен алектенери шексиз. Мындан улам бул жерден депутат эмнеге жакын адам киреше булагын декларациясында көрсөтпөгөнү да суроо жаратат. Жогорку кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева 2015 жылы тапшырган декларациясына ылайык кирешеси 1 миллиондон ашык сомду түзгөн. Чыгашасын көрсөткөн эмес. Андан башка 170 чарчы метр жерди ээлеген үйгө ээлик кылган. Автоунаасы жок. Ал эми депутаттын жакындары 483.049 сом киреше тапкан. Алардын мүлктөрү 80 чарчы метр жерди ээлеген үй жана 2007 жылы чыгарылган Toyota Runner үлгүсүндөгү автоунаасы бар экени жазылат. 2016 жылы 1 миллион сомдон ашык киреше тапкан. Ал эми бул жылы дагы ошол эле 170 чарчы метр аянтты ээлеген үйгө ээлик кылары көрсөтүлөт. Жакын туугандарынын бул жылы кирешеси 949.346 сомго жеткен. Ошондой эле баягы эле ага таандык 80 чарчы метр жерди ээлеген үй жана 2007 жылы чыгарылган Toyota Runner автоунаасы жазылган. Андан башка эч кандай мал мүлкү көрсөтүлгөн эмес. 2017 жылы 1 миллион сомдон ашык киреше көргөн. Бул жылы дагы ошол эле 170 чарчы метр жерди ээлеген үйгө кожоюндук кылган. Ал эми жакын тууганынын бир жылдык кирешеси 734.495 сом жана баягы эле 80 чарчы метр жерди ээлеген үйү маркасы көрсөтүлбөгөн автоунаасы жазылган. 2018 жылдагы кирешеси да 1 миллион сомдон ашканы көрсөтүлгөн. Ошондой эле 170 чарчы метр аянтты ээлеген үйгө ээлик кылары жазылат. Ал эми бул жылы жакын тууганынын кирешеси 1 миллион сомго өскөн. Андан башка жакын тууганы 80 чарчы метр үй маркасы көрсөтүлбөгөн унаага ээлик кылган. Айнур Алтыбаеванын фирмасы Ата ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому. Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык бул ЖЧК 1994 жылы негизделип, бирок кийин кайра 1999 жылдын июль айында кайра каттоодон өткөн. Ал эми ЖЧКга депутат Айнур Алтыбаева кожоюндук кылган. Ишмердүүлүгү каржылык ортомчулукка байланыштуу. Депутат айым мындан тышкары дагы бир нече коомдук уюмдарга ээлик кылып, айрыкча аялдардын коомдогу ордун жогорулатуу максатында багытталган иш-чараларды жерлерде өткөрүп келет. Бирок бул бирикмелердин каржылык булактары, каржылык операциялары тууралуу ачык айкындуулук жок. Ал эми бюджет порталынын маалыматына ылайык, бул уюмдар болгону суу жана светке гана аз өлчөмдөгү суммада салык төлөп турган. Депутатка таандык коомдук уюмдар
Кыргызстан аялдарынын форуму коомдук бирикмеси. Адилет министрлигинин базасындагы маалыматка ылайык уюм 2017 жылдын февраль айында түзүлгөн. Директору эл өкүлү Айнуру Алтыбаева жана негиздөөчү катары 4 жарандын аты көрсөтүлгөн. Ал эми коомдук бирикме Бишкек шаарында жайгашкан. Аялдардын кеңеши республикалык бирикмеси коомдук бирикмеси 2019 жылдын февраль айында Бишкекте катталган. Бул коомдук бирикмеге 4 жаран кожоюндук кылат. Директору депутат Айнуру Алтыбаева. Элдик демилге коомдук фонду 2012 жылдын декабрь айында Бишкек шаарында түзүлгөн. Фонддун максаты коомдук уюмдардын экономикалык, социалдык жана жамааттык өнүгүү чөйрөсүндөгү ишмердик жүргүзөт. Ал эми фонддун негиздөөчүсү катарында Айнуру Алтыбаеванын аты көрсөтүлгөн. Белгилей кетсек, Айнуру Алтыбаева парламентте буга чейин бир топ мыйзам долбоорлорун сунуштап, активдүүлүгүн көрсөтүп келгени менен белгилүү. Бирок ошол эле учурда айрым демилгелеген долбоорлору элин сынына кабылган учурлар да кездешкен. Алардын бири катары депутаттын тышкы карызды төлөш үчүн карапайым элдин каражат чогултуу жөнүндө сунушу мисал кылууга болот. Ал тургай учурунда эл өкүлүнүн бул демилгесин кезектеги популисттик кадам катары баалашкандар болгон. Общественное объединение Аялдар Кеңеши, Республиканское объединение солдатских матерей, по многочисленным обращениям женщин, матерей, других граждан нашей страны решила начать инициировать кампанию по сбору средств для своевременной и полного погашения внешнего государственного долга. Я хочу сказать, что есть такое выражение: чем сидеть, лучше зажечь хоть одну свечу, чем сидеть и проклинать темноту. Мы инициируем начало данной кампании. Объединение не будет собирать деньги, мы только создаем условия для того, чтобы этот процесс начался и состоялся. Ошондой эле депутаттын дагы бир коомдо талкуу жараткан демилгелеринин бири бул саясий партияларды бюджеттен каржылоо боюнча мыйзам долбоору болду. Тагыраагы саясий партиялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүнү Айнуру Алтыбаева, Мирлан Бакиров жана Нурбек Алимбеков баш болгон депутаттар сунушташкан. Бирок буга айрым депутаттар каршы чыгып, өлкөдө бюджетте каражат тартыш болуп турган чакта партияларды мамлекеттик казынадан каржылоо бул акылга сыйгыс деп сынап чыгышкан. Бирок бул ченем өтүп калса, бул ченем мындайда Россияда бар, бүт өнүккөн парламенттик системаларда бар. Бул айрым партияларга өзүн баягы порогко жетпей калып, парламентке кирбей калган партияларга мүмкүнчүлүк берилет. Ишин токтотпой, кайра эле кийинки шайлоого даярдаганга мүмкүнчүлүк берилет. Биринчи. Андан кийин айрым партиялар, мына жаңы партиялар, ал партияда мындай ресурстары, финансылык ресурстары ограниченный болсо, ошондо дагы мамлекет, өкмөт, мамлекет өзүнүн тарабынан ушул саясий партияларды колдоо иретинде ушундай ченем киргизилген. Биз сунуштаганбыз.